Москва шаарынын жанында көптөгөн кичи жабык шаарлар бар. Орусча айтканда запретные города для иностранных граждан. Ал жака чет элдик жарандар бара албайт. Бүгүн эле биздин мекендештер ошо железнодорожный шаарына барып туруп, ал жактан азыр ГАИден кармап депортация болуп атыптыр. Тилекке каршы мекендештер ошондой шаарлар бир нече. Аларды айтып өтсөк, железнодорожный, Балашка, Одинцово, Мытиши, Шолковская жана Подол шаарлары толук шаар бүтүн эмес, алардын бир канча бөлүктөрү. Ал жарлык болсо 92-жылы 470 жарлык менен чыккан. Ошон үчүн ошол шаарларга кечинде барганга аракет кылбагыла. Кечинде колдон келишинче барбаңыз. Барсаңыз дагы ошол шаардын тургуну менен чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Болбосо кармап калса силерди депортация кылат. Эми эмне үчүн жабык шаарлар? Ал стратегический объекттер болуп калат. Ошол жерде атайын коопсуздукту сактоочу базалар бар. Биринчиден, экинчиден Росатомдун объекттери бар. Ошон үчүн жабык шаарлар. Муну билип алгыла, себеби орустарда незнание законов не освобождает от ответственности деген бир жашынакай сөзү бар. Ошол экени эске алып туруп, ошону да бир сире карап алыңыздар. Көрүшкөнчө жаңылыктар болсо айтып турабыз. Сак саламат болуңуздар.